Президент Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында арматура чыгарууга адистешкен Азия Сталь жоопкерчилиги чектелген коомуна барды. Жапаров бүгүнкү күндө мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири өнөр-жай ишканаларын өнүктүрүүнү жана бизнести колдоо экенин белгиледи. Аны менен катар мамлекеттик органдарга ишкананын туруктуу иштешин камсыз кылуу үчүн электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоону улантууну тапшырды. Белгилей кетсек, биринчи этапта бул заводдун ишке кириши Кыргызстандын арматурага болгон муктаждыгын 10%га чейин жергиликтүү өндүрүштүн эсебинен жабат. Ал эми долбоордун экинчи этабында Кыргыз Республикасынын арматурага болгон муктаждыгынын 60%га чейинкисин жергиликтүү өндүрүштүн эсебинен жабууга болот. На данный момент мы предварительно уже до второй фазы уже предварительный этап сделали. Это мы построили сталеплавильную собственный цех с мощностью 3000 тонн в месяц. Андан соң мамлекет башчысы атамекендик автобустарды кураштыруу менен алектенген Белес КЖ жоопкерчилиги чектелген коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бүгүнкү күндө Евро 5 стандартындагы дизелдик кыймылдаткыч менен жабдылган шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорттун сыноодогу үлгүсүн чыгаруу аяктады. Биринчи атамекендик автобусту Садыр Жапаров өзү рулга отуруп сынап көрдү. Ал жүргүнчүлөр үчүн сапат, коопсуздук жана ыңгайлуулук боюнча бардык заманбап талаптарга жооп берген ишенимдүү автобустарды чыгаруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчысы мындай долбоорлорду ишке ашыруу өлкөдөгү бир катар социалдык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечээрин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында мамлекет бул ишканада чыгарылган 10 автобустун алгачкы партиясын сатып аларын белгиледи. Бул унаалар ийгиликтүү иштетилген учурда завод менен туруктуу негизде кызматташуу маселеси каралат. 10 автобус биринчи пробный залалы заказ берип алып туруп анан коюп көрөт, бир ай коюп көрөт, анан кийин Ошондой эле Бишкек Карабалта унаа жолун реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Президент транспорт жана коммуникациялар министрлигине Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоону 2022 жылдын аягына чейин бүтүрүп, курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүнү көзөмөлгө алууну тапшырды. Ошондой эле Жапаров унаа транспорттордун үзгүлтүксүз, коопсуз жана ыңгайлуу кыймылын камсыз кылуу максатында Бишкектин түндүк айланма жолунун жана Профсоюзная көчөсүн бойлой айланып өтүүчү жолдун курулуш долбоорунун ишин тездетүүнү тапшырды. Президент Жайыл районунун Карабалта шаарындагы Вулкан Плюс куюу цехинин иши менен таанышты. Өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 30 000 тонна. Компаниянын продукциялары Кыргызстандын ичинде да, коңшу мамлекеттердин базаларында да сатылат. Акыркы 5 жыл ичинде компания өлкөдөгү эң ийгиликтүү 200 компаниянын катарына кирди. Ишкананы көрүү учурунда Садыр Жапаров Вулкан Плюс жоопкерчилиги чектелген коомунун токен таштарын майдалоочу шаарларды жана металл буюмдарды куюучу линиясынын курулушу үчүн капсула салды. Президент Садыр Жапаров өндүрүшкө заманбап технологияларды жигердүү киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, мамлекеттик структуралар өз кезегинде ишкердикти өнүктүрүү үчүн эң жагымдуу шарттарды түзүү боюнча иштерди уланта берерин билдирди. Тагайбек Акматов, Бектур Иманалиев, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.